Assalomu alaykum. Mekandash media YouTube kanalının көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздерге буйруса мына малина сезон башталды. Малинанын баалары, малинаны кантип кароо жолдору, ошол жөнүндө бүт сиздерге колдон келишинче маалыматты айтып берүүгө аракет кылам. Андыктан аягына чейин көрүңүздөр, жакын көрүп аткандан катталып коюңуздар. Буйруса малина сезон башталды, туугандар. Дыйкандардын кичине көңүлү чөгүп атты эле. Азырынча жакшы эле. 50 сомдон башталды быйылкы сена. 50 сомдон башталды. Буйруса мына мантип өткөндө көргөнсүздөр. Байлай электи. Азыр мына мантип байлып, араларын ачып, сууларды коюп буйруса мына. Сонун кылып даярдап койдук. Иреттеп, жип менен байлап даярдап койдук. Азыр кантип эме кылганын силерге көрсөтүп берем, туугандар. Бул туугандар, бул жерде азыр бул жака эме байлап койгонбуз. Жип байлап койгом. Мына бул эмелерден жиптердин арасын кысып, мына кадимки эле пресс жип бул. Мына пресс жип эки жагынан тартканбыз. Эки жагынан мындай тартып туруп, экөөнү тартып туруп кысып койгонбуз да, илмак мененчи. Азыр мен көрсөтүп берем сиздерге бирөөсүнү. Бул жерде азыр так. Бул жакта байлап атыптыр. Азыр істей албай калдым. Кайсыл жакта экен? Так. Мына ар бир стойкага мындай тартып туруп эле пресс-жипти крестный крест кылып эле айдаганбыз. Анан мына азыр мен таппай атам, сиздерге көрсөтөйүн деп атам. Эки жипти эки бетинен эле тартып туруп эле кысып койгонбуз. Бул жакта жок экен. Мына бул жерде бар экен. Мына. Мына көрдүңүздөр туугандар. Мынантип эки жактагы жипти эки бетине ортого бириктирип, мындай крючок зым менен эле мындай кылып кысып койгонбуз. Бул кысканда мына ортодогу малиналар мынантип ортого жатып калат да, ошону жип менен тартканда мынантип ноолорду бул жака жатпайт. Мыналар таянып, сөөнүп калат жипкечи. Мына көрдүңүздөрбү? Мына жипке сөөнүп калат дагы. Булар бул жака жыгылбайт. Анан мындай арада калып кеткендер бар, өткөндө айтканымчы, чикенкелер деп коем. Буларды эми бою өскөндөн кийин мындай кылып кийин дагы кыркып койсоңуздар эчтеке болбойт. Булар аяк акырындап секин өскөн эмелер. Мына көрдүңүздөрбү? Өткөндө кырккандарыбыз күчтүү оодолор, тамыры күчтүүлөр мына уже мөбө байлап тур. Булар орто бушар деп коебуз буларды. Булар буйруса где-то июлдун 20-ларында, июлдун ортолорунда тегерегинде пышат, августка чейин. Ушундай да. Мына. Анан бул жакта мына малиналарды терип атабыз. Ушинтип ичиге кирип эле мойнубузга челекти байлап, анан ушунун ичинден теребиз. Кудай буйруса быйыл түшүм жакшы. Аллага шүгүр. Азыр кече 4 жара тердик ушул жерден. Бирок 80 сомдон болду. Туугандар, ар бир региондо малинанын баасы канчадан болуп атат? Сиздер комментарийге жазып кетиңиздер. Кадамжайда 50 сомдон башталды. Бүгүн 3-күн. Бүгүн 85 сом, кече 80 сом, 85 сомго чейин болуптур. Бүгүн 90-95 сом деп атат. Башка региондордо канчадан болуп атат? Эгерде сиздер алып сатарлар, биз мынанчадан алып атабыз дегендер болсо айтыңыздар. Кадамжайда ордундагы баасы бүгүнкү баа 12-июнь 90-95 сом болуп атат. 2025-жыл 12-июнь 90-95. Күнүгө 5 сом 10 сомдон кошулуп атат. Негизи арзан, биз убагында 300 сомго чейин чыккан. Алма-алды инфляциянын күчү дагы эмеде. Пулдун да күчү кичине эме бар эле. Азыр бирок арзан болду. Дыйкандар мээнетибизди кичине жогорураак болсо жакшы болот эле. Жок дегенде 100-110 сом болсо бизге нормальный болмок. Эми бунун дагы түйшүгү бар да туугандар. Сиздер дагы мындай кымбат айттыңандай дей бербеңиздер. Бунун дагы түйшүгү бар. Бунун ичинде жүргөн суук, мындай сууду тез коюп туруш керек. Асты ным болот, бөйрөккө суук өтөт. Ушундай. Бунун дагы мээнети оңой эмес туугандар. Ошондуктан кичине мээнетти актаса жакшы болот. Бирок экспортко жакшы чыкпай атат. Украинадагы согушка байланыштуу чыкпай атат.
Мына суу кеңири азыр Кудайга шүгүр жамгыр жаап, суу кеңири болуп атат. Бүгүн суу коюп койдум бир аз. Мына ушундай туугандар. Жип менен ушинтип кысып байлап коесуздар, болду. Мына ортолору ачылат. Өткөндө көргөнсүздөр эмне болот. Анан мындай ашыкча астынан чыккан, мындай өспөй калган, ушуга окшогондору болсо, буларды алып ташташ керек. Себеби булар тамырдын күчүн жоготот, же өспөйт, же койбойт дегендей. Бир түптө экөө үчөө болсо болот. Бир түптө экөө үчөө болсот. Анан булар азыр буйруса, булар бышып бүткөндөн кийин мыналар күзгө пышат буйруса. Мыналар уже азыр уже гүл байлап баштаптыр. Булар буйруса ошо сентябрларга, октябрларга чейин быша берет. Малина ушундай кирешелүү жакшы. Туугандар, мына көрдүңүздөр, булар корулуп атат. Булар пышып атат. Астында мынантип дагы кызарып келатат. Өтө мындай берекелүү, жакшы нерсе да. Бунун плюс жактары кандай? Мисалы үчүн буну гиласка окшоп же башка алмага окшоп майда ириктебейт. Бардыгын ала берет. Курт жеди, курт түшпөйт буга. Главный удобрениясын берсеңиздер эле болду, негизгиси. Удобрение. Анан аралыктары билип алыңыздар, 2 эмени 35-40 болуш керек. 2 көчөттүн аралыгы 35-40, 2 жөөктүн аралыгы 1,60-1,70. Өткөнгү видеону көрсөттүм силерге. Ошондой кылсаңыздар, ичинде мини тракторлор кирип, культивация кылганга, чөптөрүн отогонго жакшы болот. Бизде эми жер кичине тар болгонуга байланыштуу буну дагы 1,20-1,30 эле койгом, бирок ошол дагы баары бир кичинелик кылып атат. Ошондуктан сиздер мүмкүн болсо чоңураак кылыңыздар. Мына ушундай туугандар. Сиздер кайсы региондо канча болуп атат малинанын баасы жазып коюңуздар. Бишкекте 300 сом деп угуп атам, 300 сом, 350 сомго чейин деп. Бирок Кадамжайда аябай аз болуп атат. Кадамжайда баа быйыл начар. Мындай баа көп жылдан бери боло элек болчу. Быйыл мына Россияга экспорт болбой ошондой болуп атат. Ошондуктан эми Кудайда айтканы болор, бирок күнүгө 5 сом 10 сомдон кошулуп атат. Эгерде акчаңыздар болсо, азыр малина кылып, чөптөрүн оруп койдум, малина кылып, варенье кылып басып алыңыздар. Кийинчерээк уже көтөрүлүп баштайт. Может экспортко чыгып кетсе, дагы көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Анан малина алып сатамын дегендер болсо, Кадамжайга келиңиздер. Комментарий жазыңыздар, мен астыга номеримди жазып коем. Эгерде мен малина алып сатамын дегендер болсо, мен жардам берем. Эч кандай доля, эч кайгенин кереги жок мага. Болгону ошо дыйкандардан жакшы алып эле сатсаңыздар болду. Ушундай туугандар. Мына ошо малина главный суу болуш керек. Суулуу жер, сууну жакшы көрөт туугандар. Анан көп ысык жер дагы болбойт. Көп ысык жерде дагы болбойт. Себеби булар бышып, солуп кетет көп ысык болсо. Ошондуктан мына биздин Кадамжай региону салкыныраак, Кадамжай өзү дагы ысыгыраак. Түлгөн, ушундай Хальмион, Көктала деген жактар. Мына биз Окуна айылында турабыз, Кызыл булак Окуна бизден бир аз салыштырмалуу салкыныраак. Анан ушундай тоо дарасы да болсо, ушундай кылсаңыздар сонун болот. Малина кирешелүү. Андыктан эме кылыңыздар. Гилястарды саттык, 300. Гилясты да баасын жазып коюңуздар, биз 320дан саттык. Мен лично 320дан саттым. Ар ким ар кандай сатып атат. Бирок гиляс дагы жакшы, жаман эмес, Кудайга шүгүр. Мына ушундай туугандар, суроолор болсо комментарийге жазып коюңуздар. Анан малинанын баасы кайсы региондо канча сом болуп атат? Сөзсүз түрдө жазып кетиңиздер. Суроолоруңуздар болсо, калтырыңыздар, мен комментарийге жооп берем буйруса. Сиздер менен туугандар Мекендеш медиа болду. Биз Кадамжайда турабыз өзүбүз. Кадамжайлык болобуз, көпү билбегендер. Анан суроолоруңуздар болсо комментарийге калтырыңыздар, мен колдон келишинче жооп берем. Анан азыр малина сезон болгонуга байланыштуу мен азыр малина тууралуу кичине бир аз болсо да силерге маалымат берип атам. Көптөн бери видео чыгара албай калдым. Колум тийбей, жаз келип иш көп дегендей. Ошондуктан кечирим сурайм. Андыктан өзүңүздөрдүн сунуш ой пикириңиздер болсо, жазып койсоңуздар, биз абдан кубанычта болобуз. Дагы кандай видеолорду көргүңүздөр келип атат? Дагы кандай видеолор чыгарсам болот? Ошону айтсаңыздар, мен колдон келишинче сиздерге чыгарам. Буйруса 15-16сында дагы жөжөлөр чыгат туугандар. Билесиздер, мен жөжө иш чыгарып эме кылам, порода тооктарды. Комментарийге калтырыңыздар, алуучулар болсо мен
байланышам. Номериңизди калтырып койсоңуздар, биз өзүбүз байланышка чыгабыз. Мына ушундай туугандар. Сиздер менен Мекендеш Медиа YouTube каналы болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.